Баткен облусунда эпидемиологиялык абал турукташкандыгына байланыштуу 233 мектепте окутуу башталды. Мындай чечим коронавирус менен күрөшүү жана анын алдын алуу боюнча облустук штабта кабыл алынды. Облус боюнча жалпы 233 орто мектеп болсо, алардын ичинен 10 мектеп бүгүндөн тарта толук окутууга өттү. Ага ылайык облус башчысы билим берүү мекемелерин даярдоо, санитардык талаптарды сактоо жана дем алыш күндөрү залалсыздандыруу жумуштарын жүргүзүп туруу, окуучулар менен ата-энелер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, жылуулук менен камсыздоо боюнча тийиштүү жетекчилерге тапшырмаларды берди. 6 январдан тартып Баткен облусунда өзгөчө кырдаал режими алынган. Алдыда бала бакчаларды да ачуу каралууда. Санэпид көзөмөл борборунун маалыматы боюнча мектептерде гуманитардык сабактар онлайн ыкмасында калтырылды. Санэпид көзөмөл борборунун жүргүзүлгөн мониторингдеринин негизинде райондордо, шаарларда жергиликтүү санэпид көзөмөл борбору өздөрүнүн районуна, шаарына жараша мектептерди киргизүү боюнча каралып чыккан. Шаардын окуучулар аябай саны көптөгөнүнө байланыштуу жанагындай гуманитарный сабактарды онлайн деп сунуш бергенбиз. Ал эми так илимдер, математика, геометрия, физика сабактарыны бул офлайн окутуу боюнча сунуш берилди.